7 апрель ак менен каранын, чындык менен жалганда, бийлик менен элдин ортосундагы ажырымды бириктирүүгө жасалган экинчи жолу эл тарабынан жасалган төңкөрүш катары тарыхта оң ордун ээледи. 90го жакын кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына быйыл 11 жыл болду. Кийин жаракат алгандардын арасында каза болгондордун саны артып, жалпысынан 100дөн ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышты. Ал эми аты эне үчүн чырактай чоңойтуп койгон кызын кимдир бирөө өстүрүп койгон сунду ачылуу кеби менен ажалды колун салып өлүмгө алып келгенден өткөн чоң кайгы жок. Кыз ала качуунун артында бир эмес эки бирдей адам өмүрү кыйылган өкүнүчтүү окуя аптанын негизги темасына айланды. Ооба, кыз ала качуу адаты Кыргызда илгертен бар. Бирок андан бери эчен суулар агып, эл да, жер да жаңырып, кайдагы бир жаман иштерге кириптер кылган кыз ала качууга болгон мамиле эч эле жаңырбай койду. Анын арты кылмыш деген менен эсине алган эркектин алаш эмдигинен улам 26 жаштагы өмүрү кыйылды. Күнөөнү бирде укук коргоо органдарына, бирде комго, бирде тарбияга, бирде салтка оодара салган оомалыктын артынан мындай терс көрүнүштөр оорудан кайрадан кайталанып жатуусу адамзатты адам болууга чакырып жаткан чакырыктар. Жума ичинде орун алган ушул сынду башка темаларга сарысеп салган 7 күн маалымат аналитикалык программасы менен мен Диана Райымжанова тааныштырмакчымын. Саламатсыздарбы? Алгач апта хроникасына назар салыңыздар. 5 апрель дүйшөмбү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Корея Республикасынын улуттук ассамблеясынын төрагасы менен жолугушту. Парламенттер аралык саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун аспектилери талкууланды. Мамлекет башчысы бүгүнкү күндө эки тараптуу байланыштарды мындан ары чыңдоо, өлкөлөр ортосундагы кызматташууну жаңы баскычка көтөрүү зарылдыгы бар экендигин белгиледи. Жапаров Кыргызстан үчүн да, Түштүк Корея үчүн дагы келечектүү болгон өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык кызматташуунун чоң потенциалы бар экенин белгиледи. Ал эки өлкөнүн өкмөттөрүнө бул багытта тыгыз кызматташууга чакырып, тараптардын биргелешкен аракеттери менен соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүнө ишенимин билдирди. Ал эми Түштүк Кореядан келген коноктор Кыргызстан бизди кызматташуу жаатында кызыктырат. Жаратылышы бай жана туризмди өнүктүрүүгө бардык шарттар бар. Биз өз ара кызматташууну тереңдетүүгө даярбыз деп белгиледи. Ал арада саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин божомолунда коронавирустун 3-чү толкуну Кыргызстанда май-июнь айларында башталышы мүмкүн экендигин айтты. Ага чейин 1 миллион адамды эмдөө пландалып жатканын жана Орусиядан Спутник V вакцинасын сатып алууга казынадан 215 миллион сом бөлүнгөн жана препарат жакын арада алынып келинерин айтты. Бейшеналиев вакцина сатып алууга демөөрчүлөр дагы изделип жатканын кошумчалады. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөөнү 29 мартта баштаган. 6 апрель шейшембе бул күнү президент Садыр Жапаров Ирандын тышкы иштер министрин кабыл алды. Анда тараптар ортосунда саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров эки өлкө ортосундагы соода экономикалык мамилелерди, анын ичинде инвестициялык чөйрөнү чыңдоого кызыктар экендигин билдирди. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Иран жетекчилиги Кыргызстан менен туруктуу кызматташууга даяр экендигин белгилеп, эки тараптын аркыл тармактарда кызматташуусу үчүн чоң потенциалга ээ экендигин кошумчалады. Мохаммад Джавад Зариф Иран жетекчилигинин атынан Садыр Жапаровду өлкөгө сапар менен келип кетүүгө чакырды. 7 апрель шаршембе Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров апрель элдик революциясында курман болгон баатырларды эскерди. Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева жана Соронбай Жээнбеков катышты. Алар 1916 жылы курман болгондордун 1937-1938 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарынын 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Ошондой эле алардын урматына Куран окулуп эскеришти. Андан кийин Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтында 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюшту. 8 апрель бейшембе бул күнү президент Садыр Жапаров өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча ыкчам жумушчу кеңешме өткөрдү. Ага өлкөнүн бардык облустарынан саламаттык сактоонун аймактык мекемелеринин жетекчилери катышты.
республикадагы азыркы күндөгү эпидемиологиялык кырдаал жана аны жакшыртуу, турукташтыруу боюнча зарыл чаралар талкууланды. Жапаров медициналык мекемелерди дары-дармектердин запасы менен жетиштүү камсыздоо жана аларга кошумча койка орундарды уюштуруу милдетин койду. Мамлекет башчысы ошондой эле коронавирус инфекциясын жуктурган учурларды эрте аныктоо боюнча иштерди күчөтүүгө көңүл буруп, тест системалардын кошумча партияларын сатып алуу маселесин тезинен карап чыгуу зарылдыгын баса белгиледи. Жыйынтыгында коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына каршы күрөшүү жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу боюнча конкреттүү сунуштамалар менен тапшырмалар берилди. Ушул эле күнү президент Венгриянын тышкы иштер жана соода министри Петер Сияртону кабыл алды. Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана аны андан ары арттыруу чаралары боюнча пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров Европа биримдигиндеги Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Венгрия менен мамилелерди жогору баалады. Бул өнөктөштүктү мындан ары өркүндөтүү максатында Садыр Жапаров эки тараптуу кызматташуунун маанилүү маселелерин натыйжалуу чечүү үчүн Кыргыз-Венгр стратегиялык кеңешин түзүүнү сунуш кылды. Петер Сиярто кыргыз тараптын Венгрияда элчилик ачуу ниетине канааттанганын айтып, Бишкек шаарында Венгрия элчилигинин ишмердүүлүгү кеңейип, жакынкы мезгилде Европанын бир катар өлкөлөрүнө визалар бериле баштаарын билдирди. Ал Венгриянын Кыргызстан менен стратегиялык мамилелеринин жогорку деңгээлин кармоо үчүн бардык күч аракетин жумшай тургандыгын дагы бир жолу баса белгиледи. Ал арада кызалак ачуунун айынан дагы бир чолпондой кыздын өмүрү кыйылды. Мына ушул жагдай боюнча өкмөт үйүнүн алдына чогулган митингчилердин алдына өкмөт башчы Улукбек Марипов чыкты. Ал 27 жаштагы кыздын уурдалып өлтүрүлгөнү тууралуу толук маалыматы бар экенин, президенттин да маалыматы бар экенин айтты. Кызматтык териштирүүлөр жүрүп жатканын жана жыйынтыгы жөнүндө маалымат берилерин кошумчалады. Белгилей кетсек, бул окуя боюнча бүгүн жогорку кеңештин жыйынында да каралып, депутаттар тартип органдары өз учурунда ыкчам чара көрбөгөнүн белгиледи. 9 апрель жума бул күнү президент Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчисин кабыл алды. Эки өлкө ортосундагы саясий, дипломатиялык, соода экономикалык, социалдык, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан Азербайжан менен салттуу достук байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгиледи. Өлкө башчы Азербайжан тарапка эки долбоорду Бишкек шаарындагы Кыргызстан Азербайжан достук паркынын жана Гейдар Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектептин курулушун ишке ашырууга каржылык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Элчи Гидаят Азербайжан тараптын Кыргызстанга жаңы инвестицияларды тартууга даяр экендигин маалымдап, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн колдонула элек чоң мүмкүнчүлүктөрдү белгиледи. Ушул эле күнү премьер-министр Улукбек Марипов жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого жана референдумга даярдык көрүү жана аны өткөрүүдө уюштуруу техникалык маселелерин чечүүдө шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү боюнча республикалык штабтын кезектеги кеңешмесин өткөрдү. Өкмөт башчы баса белгилегендей, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын өкүлдөрү шайлоо процессине кийлигишпеши керек. Административдик ресурсту пайдаланууга жол берилбеши тийиш. Премьер-министр Улукбек Марипов мекендештерди 11 апрелде жарандык активдүүлүктү көрсөтүп, аң сезимдүү тандоо кылууга чакырды. Бул ортодо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара маселеси боюнча өкмөттүк комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Күн тартибине ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жыйынтыгы боюнча үстүбүздөгү жылдын 25 мартында Ташкент шаарында кол коюлган протокол талкууга алынды. Ташиев белгилегендей, протоколдо көрсөтүлгөн бардык чечимдер эки өлкөнүн мамлекеттик кызыкчылыктарын эске алуу менен чечилген. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына протоколдун мындан аркы ишке ашырылышы боюнча мамлекеттик чек аранын өтүүсүнүн долбоордук линиясын белгилөө боюнча талай иштерин өткөрүүнү тездетүү тапшырмасы берилди. Үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккан эл акыйкат орногон элден бийликти каалаган. Көп нерсеге үмүт байлап, элдик бийлик орнолду деп сүйүнгөн убакыттын аралыгы 5 гана жыл болду. Баягыдай эле мамлекеттин мүлкүнө кол салуу, бир туугандык башкаруу, адилетсиздик шайлоолордун арты Кыргызстанга экинчи төңкөрүштү 7 апрелде жаратты. Бирок бул жолку элдин жеңиши оңой болгон жок. Эне улунан, бала атасынан айрылган каргашалуу күндүн артынан 87 адам наут болду. Жүздөгөн адамдар жарат алып,
Öмүр бою майыптык тагдырына өз башына кейди. Быйыл 7 апрель окуясына 11 жыл толду. Ага карата иш-чаралар республика боюнча болуп өттү. Олбастагы ишмерчемдерден Жаңалай Болотбекова айтып берет. Эки миң 10 жылдагы апрель окуясына быйыл туура 11 жыл болду. Бул дата Кыргызстандын кайра жаралууга багыт алган күнү катары тарыхта калды. Дал ушул 7 апрель күнү Бакиевтердин режимине каршы болгон миңдеген адам Борбордук аянтка чогулушкан. Өкмөттүк күчтөр тарабынан атылган октон 87 адам мерт кетип, дагы жүздөгөн адам жараталган. Мына ушул курман болгондордун элесине арналып, бүгүн Жалал-Абадта жергиликтүү жетекчилер, каза болгондордун жакындары жана окуянын катышуучулары ал күндү эскерип Куран окушту. والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Элдик төңкөрүштүн өлкө тарыхындагы ордун белгилеген өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлү 7 апрелде кырчындай өмүрлөрдөн айрылып, кайгыга баткандардын артында баатырлардын улуу тилектери ишке ашып, азыр Кыргызстан өзгөрүп, өнүгүп жатканына токтолду. Тайманбас баатырлыгы, зомбулукка, адилетсиздикке каршы күрөштө бүт кыргыз элине сепил түркүк болду. Алардын күчү менен жаңы турмушту, жаркын келечекти көздөгөн элдин аруу тилеги ишке ашты. Элдин бийлигин менчиктеп, элдин ырыскысын өз бүлөсүнө тарткандардын мүдөөсү аткарылган жок. Мындан туура 11 жыл мурда көкжал жигиттерибиз эркиндик үчүн башты сайып күрөшкөн. Дал ошол күнү намыскөй элибиз кайрадан эркиндикке, адилеттикке, келечекке жол ачкан. Кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуяны эскерүү иш-чарасына келгендердин арасында революциянын катышуучусу Максат Абдукеимов дагы бар. Кандуу окуянын катышуучусу мамлекет тарабынан көмөктөр көрсөтүлүп жатканын жашырбайт. Бирок 80ден ашуун адамдын өмүрү кыйылса да, атка минерлер сабак албады деп эсептейт. 7 апрель революциясы максатына жетпегендик үчүн 20 жылдагы революция болуп атат. Бардык шайлоо кесепет экен. Ушундай бир бийлик кызыгуусу көп болгон адамдардын кызыгуусу менен дагы тополоң болду. Багы рейдерство, мародерство кызыккан адамдардын көбөйө башташы бизди тынчсыздандырды. Ошондо биз кардинал кеңеш түзүп, төраган Адыш Кочкор Раматовду койдук. Анан биринчи эмне максатыбыз болду. Баягы стратегический объекттерди сактоо, рейдерство баягы майлуу жерлерди алдырбоо, майлуу жерлер мына Кыргызнефти, Жалал-Абад, курорт жана башка көп экен да, Петрофактар. Ошого тоскоолдук кылдык, анан Айгүл базарларды контролдодук. Ушу Айгүлдү өрттөйм дегенде биздин балдар барып сактап калды. Апрель окуясынан Жалал-Абад облусунан 9 адам каза болуп, 67 адам жаракат алган. Жыл сайын жергиликтүү бийлик тарабынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө мүмкүнчүлүккө жараша колдоолор көрсөтүлүп турат. Курман болгондордун балдарына, денесинен жаракат алган жарандарга медициналык жардам жана дары-дармектер менен жеңилдетилген түрдө камсыздалып келүүдө. Жаңылай Болотбекова, Буркан Бекматов, Жалал-Абад шаары. Эске салсак, 2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинде далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери аныкталган. Бирок өлкөнүн тарыхында калган бул күнгө али толук укуктук тарыхый баа бериле элек. 90га жакын адамдын убалы кимди уктатпай убайга салганы жөнүндөгү акыркы кеп да айтыла элек. Канткен күндө да бул сындуу төңкөрүштөрдүн арты кимди бирөөлөрдүн байып кетүүсүнө, кызматка жетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп бербей, эл менен эсептешүү керектигин туюнса болгону. Бирок жакында эле болгон октябрь окуясы али бийлик да, коомчулук да мындай төңкөрүштөрдөн толук сабак албай жаткандын ырастап койду. Демек, ар бир өткөн тарыхый окуялар кийинки үчүн сабак жана таза иштөөнүн жолун көрсөткөн ачык жол да болуп калары бышык.
Төңкөрүш бир гана саясатта эмес, жан дүйнөгө да керек. Адеп ахлактык, үй бүлөлүк баалуулуктардын сакталбай жаткандыгынын артында кечегели кызалагачынан улам жайраган жаш өмүрлөр бул сөздү айтууга негиз болуп берди. Кызалагачынын арты өлүмгө алып келген окуя жөнүндө кесиптешим Тагайбек Акматов кеп салат. 5 апрель күнү Айзада Канатбекованын апасы 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылып, 1994-жылы туулган кызым кызыл түстөгү Honda Civic үлгүсүндөгү унаа менен белгисиз адамдар Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинен уурдап кеткенин айтып, аларга карата чара көрүүнү суранган. 7 апрель күнү болжол менен саат 14:30 чамасында Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнө Арашан жана Чокморов айылдарынын ортосунда унаанын салонунда кыз менен эркек кишинин жансыз денеси жатат деген маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, маалыматты тактаганда Honda Civic үлгүсүндөгү унаа табылган. Белгилей кетсек, аталган унаа кыз уурдоого шектелип изделип жаткан унаа экендиги аныкталган. Анын ичинде кыздын жана 1985-жылы туулган эркек кишинин жансыз денеси табылган. Алардын денесине кароо жүргүзгөн учурда кыз зомбулуктан улам каза болгону, ал эми эркек киши бычактан алган жаракаттан улам каза болгону аныкталган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча жигит кыз менен пикир келишпестиктен улам аны муунтуп өлтүрүп, андан кийин өз өмүрүнө ар кандай бычак жараттарын келтирип кол салган. Милицияларда күнөө бар да. Саясатты тыңдай айтып тарбияны унуткан коомдо бул сыңдуу терс көрүнүштөр орун аларын белгилеген талдоочу Токтонар Акунжановдун белгилөөсүндө үй бүлөдөн жана коомдогу тарбиясыздык менен маданиятсыздыктын арты адамдарды маңкуртка айландырууда. Тарбия керек экендиги, коомубузга тарбия керек экендиги, анау вечный огонь дегенди баягы өчүрүп атат. Эми ал керек деле нерсе жок да. Бизде тарбия маселесине жалпы телевидение, басма сөз бардыгы, мектеп, мугалимдер, жогорку окуучулар бардыгы киришиш керек. Өзү менен кошо жайнаган кыздын өмүрүн жайран кылган жигиттин бул жоругу азыр түрдүү көз караштарды жаратууда. Анын мындай абалга алып келген баягы эле куру намыс, эски адаттардан арыла албаган көндүм мүнөздөр. Жаккан эле кызды алага чөбсө эмне болот деген заман болот да. Андайлар 3-4 күндөн кийин эле кетип калгандар көп эле болуп атат да. Бул мындай окуялар Кыргызстанда өтө бейчеки окуялар өтө көбөйүп кетип атты да. Бул жалпы коомубуздун тарбиялык мааниси. Кыз ала качууну салт эмес, кылмыш экендиги маалым. Бирок бул түшүнүктү ката көрүп, өзүн билемдикке барып, бирөөнүн солкулдатып өстүргөн кызын мал сыңдуу бүктөй салып уурдай качкан көрүнүштөр алиге тыйылган жок. Буга баягы биз деле ушинтип турмуш курганбыз. Таш түшкөн жеринде оор деген сөздөрдү бетке кармаган. Бирок мезгилинен кечиккен кейиштүү көрүнүштөрдүн жыйынтыгы. Коомдо орун алган мындай терс көрүнүштөргө ар дайым атуулдук реакциясын жасап, ак сөзүн айткан Бурул Стамкулова эне менен кызды, ата эне менен баланы сырдашууга үндөйт. Үй бүлөдөгү мындай жакындык ар кандай жагымсыз окуяларды алдын алат деген ойду тутунат. Үй бүлөдө ата, бала, эне, кыз да биримдик болбой атат. Бул үй бүлөнүн күнөөсү. Экөөнүн тең үй бүлөсүнүн күнөөсү. Баланыкы да, кыздыкы дагы. Кыз деле ошолго чейин мүмкүн баланы таанийбы, тааныбайбы? Ошол окуяларды ошол бала мүмкүн артынан сөз айткандыр, же бир мен сени алып качам деп бир тамаша иретинде айткандыр, ошону ушундай деп атат, апа ушундай деп. Кыздарды мен суранат элем да, ушул эфирден пайдаланып. Мүмкүн болушунча сырдаш эне болот. Мүмкүн болушунча кыздар энелер менен сырдашса, уялышпаса, ошол болгон окуяларды айтып турушса, бардык нерсени ушу эненин жүрөгүнө, ушу ааламды батырган эненин жүрөгүнө кантип ошо баланын же кыздын бир айткан сөзү батпай калат. Бул окуя боюнча өкмөт башчысы Улукбек Марипов да үн кошуп, ала качуу бул салт эмес, бул мыйзам чегинде жоопко тартыла турган кылмыш. Биз муну бардык жарандарга жеткиришибиз керек деп жазылган билдирүүсүн таратты. Адатта салтка айландырып, аны ата-бабадан калган насил деп билип, билбеген түркөй түшүнүктүн артынан эки бирдей өмүр кыйылды. Албетте күнөөлүүлөр жоопко тартылат, бирок кеткен адамдын ордун ким толтурат? Башкы өксүк мына ушунда. Эгерде экинчи жолу кайталанган бул жосунсуз жоруктан сабак болбосо, анда Бурулай менен Айзадалардын катары көбөйбөйт деген кепилдикти ким берет?
Аттиң, жан дүйнөгө бүлүк салган өлүм менен аяктаган окуяга азыр тигилже бул тарапты күнөөлөгөн менен пайда жок. Ар ким укуктук негизде да, турмуштук негизде да өз сабагын алат, жазасын тартат. Айрымдары бул маселеге укук коргоо органдарынын ыкчам аракетсиздигин күнөө издесе, кайбирлери эне менен кыздын, ул менен баланын ортосундагы ажырымда негиз кылууда. Ал эми үчүнчү тарап эскирген салтты же адатты жектөөдө. Канткен күндө да кыз алагачынын курмандыгы болгон алсыздык аял затында. Аял сыйлаган коом гана өнүгүп өсөрү, эни сыйлаган ул же кыздын багы көктөрүн эске алганда, бүгүнкү күндөгү бул окуянын кайталанбоsu үчүн коомчулук адаты салтка айландырган эски жоруктан арылуусу керектиги айтылат. Негизи кыргыз кызматты жакшы көргөн элбиз. Анын жоопкерчилиги бизди көп ойлонбойт. Буга мисал Сузак районундагы директорлук кызматтын талашка түшүп жаткандыгы. Бир орунга 6 адам келип алып, мени кой же мен тандаганды кой деп омурлаган азыркы кезде жетекчи болуп деле иштөө кыйынга турчудай. Гүлжина Мөндөева темага кайрылат. Мен өзү негизи 2016 жылдан баштап 2019 жылга чейин ушул Сузак районундагы Шамшы Базарбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде директор болуп дайындалгам. 42 жаштагы Нургүл Сулайманова буга чейин Шамшы Базарбаев атындагы мектепте директор. Андан соң номер 36 кесипчилик лицейинде директордун орун басары сындуу кызматтарды аркалап, турмуш тирчиликтин айынан чет жерге иштөө үчүн кеткен. Жакшы майына тапкан алыстагы ишин жыйыштырып, атайын чакыруулар менен кайрадан сүйүктүү кесибине кайтууга бел байлаган аракетинде бул жердеги айрым кырдаалдар тоскоол болуп жатканын айтат. Коллектив өзүнө сунуштап атат. Тарбия завучу болгон Гүлзар деген эжеке көрсөтүп атат. Раз коллектив айткандан кийин мен коллективдин айтканын кимди көрсөтсө мен ошону коюшум керек. Мүмкүн сен барсаң коллектив киргизбей койсочу деди. Мен ушундай агайга жооп бердим. Агай, мектеп деген бул жеке менчик эмес. Мектеп деген бул мамлекеттин менчиги. Агай, бул жерде бөлүм башчы болуп, ушул Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмне себептен отурат? Агай деген ушу 100ден ашык мектепти Сузак районундагы мектептерди көзөмөлдөп карап, кайсыл директор татыктуу иштеп атат, кайсы татыксыз, канча жылдан бери билим берүү сапаты өнүктүбү, жогоруладыбы, жок, ушулардын баардыгын агай караш керек. Анын белгилөөсүндө мүдүрлүк кызмат чоң жоопкерчилик менен коштолот. Ошондуктан бул маселеде бир уус жамаат мектепти менчигиндеги мамиле кылбоосу кажет. Ана сырттан бирөөнү киргизбеш керек. Биз илгерки эле жапайычылык нерсебизди кылып эле сырттан киргизбеш керек, өзүбүз башкарабыз деп ушинтип жүрүп эле анан кийин ар түрдүү жаштарды, жакшы диплому бар, тажрыйбасы барларды нааразы кылып. Сузак районундагы Рахман Исманалиев мектебинен атайын өкүлдөр келип, жакында өз арызы менен кеткен директордун ордуна өздөрүндө иштеп жаткан мугалимди коюп берүүсүн өтүнүп, райондук билим берүү бөлүмүнө келишкен. Багы үйрөнгөн жоо атышарга жакшы, канча жылдан бери бирге иштейбиз, бирге турабыз. Аны ошентип башка келген коллективди ошо Самара Каримовадай кылып биз деле өзүбүздүн коллективди коргойбуз, колдойбуз деп келдик. Мыйзам боюнча мектеп жетекчилерин кызматка коюу райондук билим берүү жетекчилигинин колунда. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Үсеновдун белгилөөсүндө азыр бир кызматка 5 талапкер көрсөтүлгөн. Бирок алардын ичинен билим берүүнүн атайын талабына ээ болгон татыктуусу гана келе алат. Айыл өкмөттөн сунуштарды бере берет экен, кээ бирөө туура келет экен, кээ бирөө туура келбейт экен. Бизде негизги кирмебиз ошо мектепте билим сапатын көтөрө турган, мектептин педагогик психологиялык абалын жакшырта турган, мектептин материалдык техникалык базасын чыңдай турган, окуу тарбия ишинде бир алдыга жыла турган кадрды коюшубуз керек. Ошол максатта бүгүнкү күндө неме кылып жүргүзүп атабыз. Ошо сунуш алган кадрлар менен бардыгы менен аңгемелешип көрүп атабыз, тактап атабыз. Кудай буйрса, бир жакын күндөрү ошол татыктуу директорду коюп беребиз. Кыргызстанда талашка түшкөн, ызычуу менен коштолгон мындай окуялар көп учурайт. Бул абал кадрдык саясаттын начарлыгынан улам келип чыгууда дешет талдоочулар. Бул жерде бир директордун тагдыры менен талашканы менен 300-500 миң деген окуучунун тагдыры жатат. Ал окуучу деген кыргыз мамлекетинин жараны. Биз маданият, билим деңгээл жогору көтөрүлмөйүнчө алга жыла албайбыз. Анан жанагы директорду жөндөмүнө карап туруп, өзүнүн баскычы бар, жогорку билимдүү, мисалы завуч болуп иштеген, директор болуп иштеген адамдарды коюш керек. Тиги жерде жөндөм болбогон. Азыр ротация деген болуп атат. Көрсөткүчү жокпу? Алмаштырыш керек.
Албетте бул маселеде акыркы чекитти райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы коет. Бирок эске алуучу жагдай мамлекеттик ишкананы жеке менчиктеп алгандай мамиле жасап, сырттан келсе киргизбейбиз дегендер да, сырттан иштеп жыйынтык көрсөтөм дегендер да мектеп билим менен тарбиянын уясы экендигин, анда келечектин ээлери тарбияланып жатканын унутпаса. Гүлжана Мөндөө, Байман Тургуналиев, Сузак району. Мектеп мүндүрлөрүн дайындоо милдети менен жоопкерчилиги мыйзам боюнча райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысында. Бир тарабы келип мен татыктумун десе, экинчиси келип менчигиндей көрүп, сырттан келсе киргизбейбиз деп кербез дегенин билим берүү тармагындагы дагы деле көйгөйлөр арбын экендигин көрсөтүп турат. Кызматы талашка түшкөн тараптар үчүн башкысы окуучунун билим деңгээли эмес, жеке кызыкчылык, тааныш тамыр, айылдаш, көңүлдөш болуп отурса, мындан кийинки мун эмне сабак алат. Маселе мына ушунда. Бийлик кызмат баары убактылуу нерсе. Эң башкысы балылык бул адамдын саламаттыгы. Өкүнүчтүү жагдай күн сайын ковидтин жоктуруп алган адамдардын саны көбөйүп, өлүм менен коштолуп жаткандыгы. Ал эми үмүт арткан абалы коронавируска каршы вакцинанын бериле башташы. Областагы эмдөө Нокен райондук аймактык ооруканасынын кызматкерлеринен башталды. Сөз кабарчыбызда. Кезек күтүү, каттоодон өтүү, кан басымын текшерүү, вакцина боюнча маалымат алуу өңдүү бир катар критерийлер менен эмдөө башталды. Үчүнчүлөрдөн болуп Нокен районундагы жалпы дарыгерлердин практика борборунун жетекчиси Айчүрөк Досумбетова эмделди. Айтымында абалы жакшы, коркуу сезими болбой эле өзүн кенен коюп вакцина алды. Мен өзүм азыр 3-чү болуп алдым. Жарым саат отуруп, азыр чыктым. Ошол өзүм азыр жакшы сезип атам. Бул эмдөө ошол ооруга каршы ошол ар бир организмде канчалык деңгээлде ушул ооруга каршы антителанын пайда болуусун камсыздайт. Бул деген оор абалда ошол оору менен чалдыгып калган учурда оор абалдагы учурларды азайтууну камсыздайт деп ойлойм. Ошон үчүн бул вакцинация эми азыркы учурда добровольный деп айтылат, же болбосо өз эрки менен болуп атат. Азыркы учурда өз эрки менен, ошон үчүн ар бир мед кызматкер, ар бир жаран өздөрү чечим чыгарып, алууну өздөрү чечишет. Кезек күткөн ак халатчандар өз ыктыярлары менен алышууда. Мында эмделүүчүлөргө бардык шарттар дыкааттык менен түзүлгөн. Коопсуздук үчүн бөлмө камдалып, дары-дармектер даярдалган. Буга чейин мед кызматкерлерге маалыматтар түшүндүрүү иштери боюнча семинарлар уюштурулган. Вакцина алдыңыз, дарыяларыңызды өлчөдүм, баарыңыз жакшы. Сиз бүгүн вакцина алганыңыз 0 деп эсептелинет. Эртеңкиден баштап 21 күндөн кийин кайра повторно вакцина аласыз. Экинчи дозаңызды эсептеп чыкканда 30 апрель күнү 2021 жылы кайра экинчи доза вакцинаңызды аласыз. Картаңызды жоготпой ошол күнү алып келесиз. Кызыл зонадагы медицина кызматкерлеринин арасында түшүндүрүү иштери жана семинардык окуулар болуп өттү. 23 мартта Жаннат ресторанынын базасында бизде республикалык семинар өткөзүлүп, ал жерде ар бир район шаардан 4төн жооптуу адистер келип жооп беришип, ошолор окуп кетишти. Бардык район шаарларда биздин окуган даяр адистерибиз бар. Бүгүнкү күндө бардык эле район шаарларда уже семинарлар өткөзүлүп, ушундай убактылуу эмдөө кабинеттери ачыла баштады. Вакцина 18 жаштан жогору курактагылар болуп, биринчи медиктерге, соц кызматкерлерге, укук коргоо жана күч органдарына, ден соолугу начар кишилерге, анын ичинде жашы улгайгандарга сайылат. Ал эми кош бойлууларга, эмчек эмизген энелерге, аллергиясы барларга жана 18 жашка толо электерге эмдөө болбойт. Облуска 18 000 доза вакцина келген, бул 9 000 жаранга жетет дегендик. Бизде Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 1247 жаран алды. Анын ичинен 450ден ашык элдерди опрос кылып, сурамжылоо жүргүзгөндө эч кимде эч кандай реакция болгон жок. Анан бул вакцинаны мындай үндөп кетет элем да, бир эле саламаттык сактоо мекемелеринде иштеген дарыгерлер, медайымдар эле эмес, элдер, жарандар баары акырын мен ойлойм алышат. Себеби дегенде бизде Кыргызстан боюнча 80% коллективный иммунитет элде жаралмайынча бул оору кайта кайталана бериши мүмкүн эми кимдир бирөө ооруп. Ошондуктан биз түшүндүрүү иштерин улантабыз дагы.
Кытай Кыргызстанга 150 000 доза Sinopharm препаратын бекер берген. Дары өлкөгө 19 мартта келген. Эмдөө алгач Бишкек шаарында башталган. Препараттын сактоо мөөнөтү 3 жыл. Sinopharm Кытайдан алгачкылардан болуп жактырылган вакцина. Вакцина менен 65 өлкөдөгү 12 миллиондон ашык киши эмделгени ачыкталган. Барчынай Жанзакова, Кылычбек Жануш уулу, Нокен району. Кем бекер берсе эмделүүгө макулбуз деп сөзүнөн чалынган саламаттык сактоо министринин ойлонбогон сөзү коомчулукту ойго салганы ырас. Ошондуктан да алгачкы вакцинаны өз алып, анын эч кандай зыяны жагы жок экендигин тастыктап жатып, абалды жайгарып кетти. Вакцина алуу же каршыга туруу ар бир жарандын өз эрки, мажбурлоо жок. Жаздын келиши менен айттырбай келген кырсыктар да көбөйөт. Маселен, сел ташкындары, жер көчкүлөр сынды. Бир жерде байырласа ата-бабамдын сөгү жаткан жер деп кыйып кете албаган абалдардын айынан кооптуу аймактарда элди көчүрүп чыгуу көйгөйдө көптөн бери жаралып келет. Аксы районундагы бул абалды аймактык кабарчыбыз айтып берет. Жүзүнжан айылында 114 кожолук калк жашайт. 54-тү сел алуу жана жер көчкү коркунучу бар аймактарда жайгашкан. Анын ичинен 14 үй бүлө жер көчкүгө кооптуу жайда болгондуктан көчүп кетүү талабы коюлган. Бирок ушул мезгилге чейин болгону 2 гана үй бүлө конуш которгон. Калгандары убактылуу туугандарыныкында жашап жатышат. Жүзүнжан айылында турабыз, Кара Суу айыл өкмөтүндө караштуу Жүзүнжан айылында ушул жерде жер көчкүсү кооптуу жаралгандыгы 2002 жылы болгон. Бул 2023 жылы өтө кооптуу абалга келди көчүп турган. Биз 2023 жылы ушу бир жумадан бери ушу алдын ала түшүндүрүү элдер менен иштерин жүргүзүп атабыз. МЧС менен тиешелүү органдар бардыгы менен сүйлөшүп, элдерди көчүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Айылда көчкү коркунучу бар жердин жаракасы күн сайын чоңоюп, жер жылууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин аксыдагы бөлүмүнүн адистери жер көчкү жүрүүгө кооптуу жайды күн сайын көзөмөлгө алууда. Бул боюнча район акими да өз оюн билдирди. Көчүрүү иштери мына жакынкы эртеңден баштайбыз. Мына бүгүн алар ал жерде түнөшпөйт, үйдүн ээлери ата-уулдар бүгүнчө ошол туугандарынын, жакындарынын үйлөрүндө жашап турушат. Анан эртеңден баштап Кудай кааласа көчүрүү иштерин баштайбыз. Айылдагы 17 кожолукка сууда да берилген. Андан 2 гана үй бүлө көчүп чыкса, калгандары ар кандай шылтоолор менен көчпөй келишет. Айрымдарына сууда берилбегендиктен көчө албай жатышканын айтышат. Биз мына көчкүнүн астында мынакей 2002 жылы жолдун наркы бети тескей бетинде сууда берип көчкүлө деп айткан 2002 жылы. Бизге күнгөй беттеги ушул жерде 7-8 түтүнгө жок, силерге өтпөйт. Көчкү эч убакта силерге жылып да барбайт. Ошон үчүн силерге берилбейт деп бербеген. Азыр келип бизди мынакей кыстап көчкүлө деп атат. Эми биз эмне кыларыбызды билбей мынакей отурабыз. Азыр участка беребиз дейт, участкасын алып биз каерге барып тамыбызды көчүрүп сала алабыз. Азыр колубуздан келбейт. Тамды көчүрүп аерге апарып салганга. Бизде ошондой кыйынчылык болуп атат. Район боюнча сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарда 2002 жылы 826 кожолук жашап жатканы аныкталган. Андан бери көчүрүлүп жатып, 142 кожолук учурда кооптуу аймактарда жашап жатат. Быйылкы жылда дагы 40 кожолукту көчүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө өтө кооптуу абалда турат. Жаракалар көз көрүнө чоңойгон, бир аз ылдый чөккөн, өтө кооптуу абалда. Элдердин ушул биздин айткан көрсөтмөлөрдү угуп, тез арада көчүп кетишин суранат элек. Кырсык айттырбай келет. Адам өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок. Андыктан тыным албай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн тийиштүү адистердин аракетин түшүнүү менен кабыл алуу зарыл. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.
Областа көчкү коркунучу бар аймактардын катарында Сузак, Базаркоргон райондору да кирет. Жалпысынан 541 жер көчкү бүгүнкү абалда кооптулук жаратууда. Адистер тарабынан айтылган кеп сөзгө келип, убагында кооптуу аймактан чыгып кетүү адам өмүрүн гана арачалап калуунун жолу. Кооптулуктан башка да жаздын жашообузга келүүсү менен айлана чөйрөнү тазалоо, көрктөндүрүү иштери да кызуу колго алынат. Республика боюнча жарыяланган 3 айлыктын мерчеминде бир катар иштер жүрүүдө. Атайын көчөт тигүү үчүн даярдалган жай Лелин айыл аймагында жайгашкан Айыл чарба министрлигинин сорт сыноо участогу. Башта арпа, буудай сындуу дан өсүмдүктөрү эгилсе, эми бул жерде бактарактуу токой кылуу аракети быйыл колго алынды. Демилгенин башында турган райондук бийлик иштин да башында болду. ООНдун ФАО поддержка бөлүмү бар эле. Ошолордон атайын акча каражаты ажыратылып, 250 000 сом берге алып келип берүүсү боюнча 2080 көчөт келген. Бул полукарликовый деп коебуз. Бунун 3 сорту келди. Сорттору Рози, сорт Кримсон, Ред Делишес, Голден Делишес деп 690дон 2080 көчөт келди. Жалпы жонунан 500гө чукул адам тартылган бүгүнкү ишке кайдыгер караган эч ким жок. Ар бир ишкана айыл өкмөттөр өздөрү үчүн бөлүнгөн аймакка көчөттөрдү тигүү аракетин көрүштү. Биз кыздар өкмөттөн 13 адам келдик. 100 көчөт эгип атабыз. Өзүнүн жаныбыздан да көчөттөрдү алып эгип, Кудай бурса бир жакшы ниет менен ушул жерде багыбыз жакшы мөмөлөп, түшүн берсе элибизге баарыбызга пайдалуу дегендей. Өзүбүз баш болуп, ар бир айыл өкмөтүнө биз Ырыс айыл өкмөтү боюнча 10 киши алып келдик. Өзүбүздүн көрсөтүлгөн жерге бактар тигип отурабыз. Буюлса ушул айтат го, сөз бар го. Жамандан так калат, жакшыдан бак калат деп. Азырынча 4 гектардан ашуун жер коргондо элек. Бирок аны көктөтүү, айланасын тосуу, суудан үзгүлтүксүз камсыз кылуу жагы Лелин айыл аймагына жүктөлгөн. Бул жерде атайын агроном бар, сорт сыноо участкасынын жетекчиси бар, кароолчу бар. Биз жакында ушул бул жерде бардыгын сыртын тосуп, кашаалап, мал, кой кирбей турган кылып тособуз. Буюрса өсөт көчөттөр, башка жактарында да көчөттөр өсүп атат. Суу маселеси чечилген кеңири. Мында алма көчөтүнүн толук жана жарым эргежел сорттору тандалып алынган. Анткени алар тез көктөп, ошону менен катар 2-3 жыл аралыгында мөмө берүүгө ыңгайлашкан. Көчөттөр тигилди, эмки сөз анын көктөп кетүүсүндө калды. Гүлзина Мөндөева, Кылыч Жанышуулу, 7 күн маалымат аналитикалык программасы үчүн. Бүгін 11 апрель Кыргызстандын тарыхында өзгөчө күн. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен катар баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум өтөт. Ар бирибиз мекен алдындагы атылдык парыз үчүн референдумга барып, өз тандообузду көрсөтөбүз зарыл. Областагы шайлоо тилкелериндеги добуш берүүгө кесиптештер көз салып келди. Эртең мененки саат 8. Жалал Абад шаарындагы номер 2093 шайлоо тилкеси шайлоочулар үчүн эшигин ачты. Шайлоо участоктарында бардык санитардык талаптар сакталган. Кала боюнча шайлоочулардын саны 50 000ден ашуун болсо, шайлоо тилкелери 25. 5 партия ат салышып, талапкерлердин саны 293 түзөт. Алардын арасынан 31 депутат тандалышы керек. Бул жолку шайлоодо шайлоочулардын активдүүлүгү таң эртеден башталганы байкалат. Сузак району боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоого 158 201, референдумга 163 159 шайлоочу катышты. 154 шайлоо тилкеси болсо, 109 тилкеде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жүрдү. Саат 8де ачылган тилкелерде ар бир талапкердин байкоочулары олтурушат. Алардын белгилөөсүндө мыйзам бузуулар орун алган жок. 8де башталды, бардыгы жакшы. Бар тартиптүү түрдө өтүп атат. Жакшы бардыгы келип, немеден өтүшүп, паспортторун алып келип, жакшы тартип бузуулары жок, кыскасы жакшы өтүп атат. Жаз мезгилинин шарапатынан улам аба жылуу, ага карата элдин маанайы да жогору. Өз добушунан өзгөрүүнү өнүгүүнү күтөт. Өзүбүздүн кулундарыбыз бардыгы, ушулар үстүнөн татыктуусуну карап, шайлап коелу деп келдик. Референдум боюнча? Референдум боюнча муну ачык эле айтам, мен колдоймун референдумду. Макулмун дагы. Баарыбыз эле макул болдук референдум боюнча. Ушу
татыктуу балдарды шайлайлы деп келдик. Биз жаштарды колдойбуз. Эми бирок алар эмгек кыла элек, кыла албаган менен эми кылабыз деп максат коюп атышат, ушу максаттарына жетсин. Базаркоргон районунда биринчи жолу шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо өттү. Жаңыдан шаар статусун алган Базаркоргон шаарында 31 мандатка 5 партиядан 270 талапкер маарага аттанган. Шайлоочулардын санына жараша канча болсо ошон үчүн бардыгына маска, антисептик, ошо антисанитариялык жабдуулардын бардыгы шайлоочу биз тараптан берилген бардыгы ошондо. Аксы районунда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен катар өтүп жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча жалпы элдик добуш берүүгө жаштардын активдүүлүгү байкалды. Бул өнүгүүнү каалаган жаштардын жаңы көз карашы. Мен да биринчи жолу шайлоого келип атырмын. Бул шайлоодо эң жаштардан болуп келип атырып, биринчи жолу шайлап азыр кийинки жаш балдарга дагы ийгилик шайлоолорду кылыштарды каалайм. Район боюнча 59 шайлоо тилкесинде добуш берүү жүрдү. Ал эми Кербен шаарында 5 партиядан 246 талапкер 31 мандат үчүн өз дараметтерин сынашса, Алабука району боюнча 40 шайлоо тилкесинде 63433 шайлоочу добуш берди. 518 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү уюшкандыкта өткөрүү милдетин алышкан. Район боюнча 178 мандаттык орунга 438 талапкер катышты. Депутаттар жакыларды карасын, жаман иш болсо оңдосун, мындай ушу ого буга мындай салымын кошуп, мындай карасын да ушу жаманды оңдосун, жакшыны ашырсын. Мен дейт элегем ошо тилегибиз. Бардыга акыры өзүбүздүн балдар шайланып эле атат, мен огон эч ким билбейт. Эми билдирсин ошол жакшына болуп депутат болсун. Алыскы аймактардын катарындагы Чаткал районунда да шайлоо уюшкандыкта жүрдү. Канышкыя, Чаткал жана Сумсар айылдык кеңештеринде шайлоо орун алды. 12 тилкеде 63 депутаттык орунга 146 талапкер катышты. Алардын 38-и айымдар. Бул жерде элдин маанайын баягы шайлоого болгон бир эме баягы кайтыгерлик эмес, баягы ойгонуп кичине бир эме алып калыптыр. Референдумга болгон анын маанайлары абдан жакшы, бардыгы колдойт экен, көрүнүп эле турат маанайлары. Өкмөттүн облустагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев да жарандык милдетин аткарып, референдум жана татыктуу деп тандаган талапкерлер үчүн өз добушун берди. Биздин область боюнча жалпысынан 418 участоктор өтүп атат бүгүнкү күндө. Эми бардык эле участоктарда мындай эч кандай бир мындай бузулуулар же мындай аппарат иштебей калган моменттер азырынча байкала элек. Эми Кудай сактасын, тынч санаман шайлоону өтөсүн каалайт элек да. Жалал Абад облусу боюнча бул жолку шайлоодо жарандардын активдүүлүгү байкалды. Биринчиден бул жагдай өлкө жарандардын баш мыйзамдын жаңы долбооруна болгон көз карашынын салкын мүнөздө эмес экендигин көрсөтсө, экинчи жагдайдан ар бир шайлоочу жергиликтүү кеңештерге болгон талапкерлердин арасынан баштагылап дос тууган, куда сөөк, тааныш тамырга карабай, чыныгы аймактын өнүгүүсүнө өз салымын кошо турган татыктууларды тандап алуу аракетин көргөндүгүн тастыктайт. Тагайбек Акматов, Кылыч Жаныш уулу, Бурканбек Матов, Жети күн маалымат аналитикалык программасы үчүн. Коомдук иштерге гана эмес, мамлекеттеги элдин санын көбөйүшүнө салым кошкон эне жарык дүйнөгө 3 эмди алып келди. Сузак районунун Барпайыл аймагынын тургуну Гүлнара Бүркөтова бир учурда 2 кыз жана 1 уулду болуп бакытка балкып турган кезде 38 жаштагы айымдын буга чейин 1 уулу жана 1 кызы бар болчу. Туугандарымда эми ата уругумда бар болчу, бирок эгиздер болчу, анда эч кандай 3 эгиз жок болчу. 3 эгизди биринчи мен киргиздим го дейм. Бактылугум. Наристелер төрөлгөндө оор абалда болгон. Учурда ымыркайлар менен энеси жандандыруу бөлүмүнөн атайын бөлмөгө чыгарылган. Бүгүнкү күндө эни менен балдардын абалы туруктуу. Үйгө чыкканга даярдап атабыз. Биринчи төрөлгөн кичине слабыйраак, назигирээк. Апасынын сүтүн жакшы эме албайт, кичине слабыйраак эмет. Берки экөөсү кичине тыңыраак, чыйраагыраак ошо. Метод кеңгуру дегенибиз бар. Ошо кеңгуру кылып апанын ичине байлап, кучактатып, саат менен айландырып жүргүзүп атабыз. Балага ат коюу салты ата-бабабыздан калган салттардын бири. Мусулман элдеринде баланы тарбиялоодо ата-эненин 3 парзы болот. Алардын бири балага татыктуу ысым берүү. Гүлнара айымда эгиздерге ылайыктуу ат тандап койгон.
Ат ойлонуп койдук, пока эми документтерин ала элекпиз, даярдап бүтө элекпиз. Биринчи кызыма Аделина деп ат коелук дегенбиз. Балам атын Адилет, үчүнчүсүн Аделия уйкаштырып. Ушундай атты ойлондук. Жалал Абад областында жыл башынан бери 3 алгачкы жолу төрөлдү. Жылына 1-2 рет гана кездешкен жагымдуу жагдайга жергиликтүү бийликтин салкын мамилеси өкүндүрбөй койбойт. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Урматтуу көрөрман, бул аралыкта жума ичинде орнуктуу окуяларды ичине камтыган 7 күн маалымат аналитикалык программасына назар салдыңыздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.